Hayızdan тазалангыча катнаш болуп калса, канча суммада садака берип күнөөнү жуйт деген уктум эле. Ошол жөнүндө айтып бересизби? Өзү туугандар, Алла Таала сиздерге биздерге берген дин таза дин да. Ошо тазалыктын бири дагы айыз учурунда кошулбаш керек. Аллах субхана ва таала Кур'анда айтат: "Ясалунака анил махид, кул хува адан, фа'тазилу ниса фил махид, ва ла тaqrabuhunna hatta yatahharna, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah." Ай, сенен сурашат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айыз тууралуу. Сен айткын, ал ыплас, палеттик деп айткын. Ошол учурларда аялдардан оолак болгула деген. Качан алар тазалангандан кийин, мейли андан кийин жакындагыла. Эми бирөө кокус ошолой эми өзүн кармай албай жасаганда унутуп калыппы, ошол учурда барып калган болсо, анда садака берсин дейт. Алладан тооба кылсын, садака берсин. Канча садака деп сурап атасыз? О садака өзүңүз билиңиз, карап көрүң. Канчасын бергенде жүрөгүңүз бейпил болот. Болду окшойт депчи. Ошончо бериң. Бирок эң аз дегенде bir бечераны курсагын тойгозо турган деңге. Кем багалды. Атам менен апам ажырашып кеткен. Атам арак иччү. Апам 10 жылдан ашуун кордук көрүп, бирок бир жолу үнүн бийик чыгарган эмес. Апам 12 жылдан бери жалгыз жашайт. Кур'ан намазын, ибадатын калтырбайт. Апамдын ахирети кандай болот? Иншалла, апаңыздын ахирети бактылуу болот. Эми ичип ошого чыдады, оңолуп калабы экен, жакшы жашайбы экенбиз деп үмүт менен таптакыр болуп ажырашып кетти, анда эч кандай күнөөсү жок. Менин суроом мындай. Менин апам кичинекейимде каза болгон. Жол кырсыгынан. Апама 5 убакыт намаз окуйм. Окуган сайын апама дуа кылып турам. Саар кеч теспи тартып апама хадия кылам. Жана дайыма апама атынан садака берип турам. Жана кандай иштерди кылсам апама сообу тиет. Бирок апамы көптөн бери өңүмөн болбосо да түшүмдөн бир көргүм келет. Бирок көптөн бери түштө да кире элек. Эмне кылсам? Машалла. Куда каласа көп кайгырбаш керек. Биринчи кайгы 3 күн. Имандуулар эртеби кеч баары чогуу бейиште бирге болот. Аталар, бабалар имандуу болсо, балдарын кошо ошол жака бириктирип коет, кошуп коет Алла Таала. Бала чакалары болсо, ата-энесин бири-бирине зуррияттарды Алла Таала иман эле болсо, Алла Таала бейиште чогуу кылат. Бүгүн кичине вактынча азыр ажырашуу бар. Ошого иншалла сабыр кылып, жакшы иштерди кыла бериң. Иштердин баардыгы соого кете берет. Кыямат күнүнүн бир аты бар. Яума яжмаукум лияумил жама. Далика яумут тагабун. Алла Таала ал күнү адамдардын баардыгын топтойт. Апаңызды дагы, сизди дагы бирге топтой турган күн келет. Алланын уадасы бул. Баардык Алла субхана ва таала алгачкылар кийинкилерди баарыбызды топтойт Алла Таала. Жет атаң кошо топтолот. Көрөсүң жет атаң. Бу дүйнөдө көрбөй калдың го? Кыжалат болбо. Жетебентен көрөсүң. Имандуу болсо көрөсүң. Иманы жок болсо көрбөйт. Жети не берең? Бу дүйнөдөн кете бересиң, бирок баарын көрөсүң. Эгерде чыккан болсо имандуу баардыгы. Сахабаларды көрөбүз, Абу Ханифаны көрөбүз, Бухарини көрөбүз, Абу Бакырды көрөбүз, Умарды көрөбүз, Усман, Али, кимдерди гана көрөбүз. Иншалла дейли. Алла Таала ошо күнгө жеткирсин. Үмүт менен. Пайгамбарларды көрөбүз. Юсуп пайгамбар кандай болду экен? Аз айтып атат. Ибрахим пайгамбар кандай болду экен? Мухаммад алейхиссалам. Гап жок да. Мынакей Куда кааласа, яума яжмаукум лияумил жама. Алла Таала кыяматтын атын яумил жам деп айткан. Топтой турган күн. Бардыгын. Албетте имандуулар өзүнчө топтолот, кафирлар өзүнчө топтолот. Ошондо иншалла Куда кааласа апаңызга көп кыжалат болбоңуз. Албетте апаңыздын дагы мен бир амал кошо айта кетейин. Апаңыздын достору, апаңыздын туугандары менен жакшы мамиледе болуң.
Калган амалдарыңыз жакшы бары. Так. Устаз, эмне үчүн Акса мечитин сүрөткө чыгарбайт? Сары купаласы бар мечит, Акса мечит эмес экен го. Туура, Аксабыз бөлөк ал жанындагы. Сүрөткө билбейм эмнеге чыгарбайт. Интернетчилерден сураш керек да. Ошолор жооп берет, бардыгына мен жооп берем, анча-мынчасын блогерлер деле жооп берсин да. Туура? Устаз, дагы шайтандын саясат оюну башталды. Деги эле белый пушистый депутаттар келип жатат. Ушуларды жер жутуп кетсин деп дуа кылса болобу? Чет мамлекетте жүрүп кыйналдык. Астагфирулла. Кудай кааласа көч барып оңолот. Кудай кааласа көч барып оңолот. Иншалла жакшы дуа кылыш керек албетте. Мамлекетибиздин тагдырына кош көңүл болбош керек эч качан. Алхамдулилла, эгемендүүлүгүбүздү дагы 80% ашык мусулмандар, Кудайга шүгүр, кылымга арыткан байыркы эл, кыргыз эли. Бирок иншалла карап туруп, сөзсүз Куран хадистин жолдомосу менен барайлы таксыр. Бул аркага тартуу эмес, караңгылык эмес. Bundan өткөн жарыктык барбы? Bundan өткөн бакыт барбы? Биз өзүбүздү жөн алдап эле, өзүбүздү эле кыйнай бербейли да. Кыйналбай эле жашай турган эрежелер бар. Мамилелер бар, тазалык бар, ишеним бар, урмат сый бар, укук бар. Эч нерсе калган эмес. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа мына биздин боло турган шайлоого да дуа кылайлы. Алла Таалам берекелүү, ынтымактуу кылсын. Чыныгы татыктуулар келсин. Элге күйгөн, элдин ахиретине күйгөн, Бу дүйнөдө ким келип ким кеткен эмес. Бу дүйнөдө укугун дагы сактап, ахиретте дагы ушул элине күйгөн ушундай адамдар келсин. Аллахым кабыл болсун. Швейный цехте иштейм. Бир эле пычылган кийимге 2 бөлөк размер салабыз. Дагы бул жакта эле тигилип, бирок турецкий деп этикеткага кошуп жасайбыз дейби, кошулгандар. Жөнүндө айтып бериңизчи дейт. Мени мындай эмеслерде эми бычылган кийимге 2 бөлөк размер салабы. Канча салсаңар деле мейли. Мээнетиңер өзүңөр го, бирок мына жердеги маани бере турган нерсе, караңыздар. Турцияда жасап Кыргызстанга келип туруп, Турция жок. Аллахумма салли ала Кыргызстанда жасап туруп, анан Турция десек жакшы өтөт дегендей болуп атат да, туурабы? Ушул арам. Бул жалганга кирет. Өзүңүз деле жүрөгүңүздө сурасаңыз, чынбы жалганбы? Айтат, жалган дейт. Жалган деп айтат. Эмне кыласыз эми? Ушу менен адалыңызды арам кылып булгап, ахиретиңизди бузуп не кыласыз эки дүйнөдө? Итак эле Алла берет. Наоборот, өткөндө деле мен айттым, Кыргызстан деп чыгарып, Кыргызстанды даңаз алагыла, сапаттуу кылып. Эмне үчүн биз Италияга суктанышыбыз керек экен, Италия эмне, үч көздүүлөрбү? Жок, бизден чыгат Кудай кааласа. Ошондой мээнеткештер чыгат, ошондой сапаттуу жасагандар чыгат. Хадис, пайгамбарыбыз айткан, Алла Таала жакшы көрөт силерди, бирөөңөр эгерде бир ишти кылса, майын чыгарып кылса, ошону жакшы көрөт экен, мына. Биз буга маани бербейт экенбиз да. Биз эптемейге көнүп алыппыз да. Биздин ушун эптемей, Алла эптемей, септемей жакшы көрбөйт. Алла сапатты жакшы көрөт, майын чыгарып кылганды жакшы көрөт. Түшүнүктүбү? Мейли, ал даратта болсун, мейли намазда болсун, мейли кийим тиккенде болсун, мейли үй салганда болсун, мейли оңдогондо болсун, мейли дарылаганда болсун, кайсы гана тармакта, кайсы гана иш болбосун, мыкты кылганды Алла жакшы көрөт. Стульчик төртөөнү тең тегиз кылың да. Бирөөсүн кичине кылып коюп, мындай кылып отурбай. Андай болбойт да. Баарын сапаттуу, сына тургандай кылбаң, өзүрмөс, мынак. Биз келгенде эле ушу эптемей өтөбүз да. Мен кичинекей кыздарга намаз үйрөтүп баштаганда 7-8 жаш daarатты толук алдырып үйрөтүш керекпи, же парыздарын гана аткарса болобу? Жок. Daarатты караңыздар, толук аткарып үйрөтөйлү.
беттежи, колдужу, мас тартып путтужу намаз окуй бер. Андай болбойт. Жашыбай эки колду жуусун, жакшынакай бисмиллахын айтып, оозу жакшы чайкаганды үйрөтөйлү, муруну бышкырганды үйрөтөйлү. Мына коронавируста эмне болду? Даратка там беришти го бардыгы. Мурунга суу алыш керек экен, кайра бышкырыш керек экен, катыгыраак алыш керек экен деп. Көрсө мусулмандар муруларын эме эле кылат экен деп. Мектепте, садикте балдарга жаныбарлардын сүрөтүн тарттырып, кагаздан жана пластилинден жасатышат. Буга биз кандай кылсак болот? Көздүү нерселерди тартуу же жасоого тыюу салынат го? Кеңеш бериңчи. Туура айтасыз. Алардан этиятташ керек, аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүш керек. Андай кылбасын деп. Устаз, биз канткенде оңолобуз, канткенде жакшы сүйлөгөндү үйрөнөбүз дейт. Аллаху акбар. Биз өзү ойлонбойбуз да бул тууралуучу. Ошончо оңолбойбуз да. Ойлонсок гана жакшы болот эле. Биринчи ниет кылыш керек, дуа кылыш керек. Алладан жардам сурапчы. Биринчи ниет кылайлы. Я Алла, мен чын сүйлөйүн, туура сүйлөйүн, жумшак сүйлөйүн, жакшы сүйлөйүн, чырайлы сүйлөйүн. Сен разы болгондой, ахиретте кура тургандай сөздү сүйлөйүн деп. Ниет кылайлы. Анан Алладан сурайлы, я Алла, дуа кылыпчы, жардам берчи. Мен унутуп калам, эстетчи мага деп. Я, мен шашмамын, мен ушундаймын деп. Кемчилдигибизди айтып Алладан сурайлы. Алла Таала Кудай кааласа товфик берсечи, тез эле оңолобуз. Бир биз ниетибиз дагы, дуабыз дагы, анан аракетибиз дагы болсун. Кудай кааласа. Туура айтасыз. Сөз оңолсо бүгүнкү күндө мындайда бизде бүгүн эң чоң проблема свет эмес, суу эмес. Токтогулда суу азайып кетиптир, ана мына свет өчөт экен, өчпөйт экен. Эң чоң проблема биздин карызыбыз дагы эмес. Кытайга болгон, башкаларга болгон карыз. Эң чоң проблема биздин тилибиз. Биз сүйлөө маданиятын Кур'ан хадистен, хотя ушул маданиятты Кур'ан хадистен үйрөнөлүчү. Сурагандар келсинчи, айтайлы бардыгы. Биз тилибизди тартмайынча, тилибизди жакшы иштетмейинчечи, береке, ийгилик, жакшылык болбойт. Береке, ийгилик, жакшылык, Алланын жардамы болмоюнча, биз мамлекеттин деңгээлинде жакшы күндөргө жете албайбыз, тасырлар. Ошон үчүн мыналар проблема, бул дүйнөбү кичинекей эле проблема. Ынтымак жерде ырыс бар дейбиз, Алланын жардамы бар дейбиз. Бардык маселелер бар, чечилиши оңой эле. Бирок качан биз бири-бирибизди кичине тил менен сүйлөп атканда этияттап сүйлөйлү, ойлонуп сүйлөйлү, туура сүйлөйлү, хотя бы туура сүйлөйлү. Азыр Аллаху акбар. Бири-бирин жамандап, карикатура тияк-бияк, бадышага чейин жетти. Туурабы? Эч бир саясатчы калган жок да, туурабы? Бул болбойт да. Арыз муунду айта турган өзүнүн жолу бар. Проблеманы чече турган өзүнүн жолу бар. Бирок азыркындай жалган менен, жала менен, абийирсиз сөздөр менен сөгүнүп, бул кандай деген маданиятсыздык. Бул менен эч качан чечилбейт, эч качан абийирде таппайсың, эч качан ортобузда ынтымак дагы жаралбайт, сый дагы болбойт ортобузда. Биз бири-бирибизди сыйлабасак, башка эл сыйлабайт, билип кой. Биз бири-бирибизди сыйлаганды билбесек, башка эл бизди сыйлабайт. Биз биринчи бири-бирибизди сыйлаганды үйрөнөйлү. Кантип? Чайың, тамагың кереги жок мага, кийимиң кереги жок. Жылуу эле сүйлөчү, айнанайын. Сен кимсиң? Мен төрөп койдуң беле? Же мени чоңойтуп койдуң беле? Же мен сага карызмынбы? Жаласаң барбы? Не жала жабасың? Кичине Кудайдан коркойлу. Сенин бир нерсе талап кылган жок, жөн эле жакшы эле сүйлөй. Чогуу жүрбөсөң, чогуу көрбөсөң,
Падышанын жанында жүргөндөй сүйлөйт да. Текшерген. Туурабы? Саясатчылар бар, башка адам да бардык, барып. Депутат деле алар бардыгын. Асмандан түшкөн жок да. Ошо кыргыз эли да. Биз өзүбүздүн баягы тарбия алуу маселелерибизден өзүбүздүн кемчилдигибизге өзүбүз өкүнүшүбүз керек. Өзүбүз ойлонушубуз керек ушугачы. А бирок тилди тартайлы, өзгөчө. Чоңдорго, улууларга макулбу? Анан кийин иншалла мындай жетекчи падышаларга болбойт таксырлар. Биз бирибизди сыйласак, башка дагы анан анда мындай кылып таасирленет, ойлонот таксыр. Экөөң келешке урушуп жүрсөң, мындай бар да. Оорулганды любой орот. Жыгылганды любой тепкилейт. Биринчи биз бирибизди кордогонбуз, анан келип башкалар бизди кордогон. Биринчи биз бирибиздин мал мүлкүбүздү тартып алганбыз, анан башкалар келип биздин мал мүлкүбүздү тартып алган. Биз биринчи өзүбүздүн кыздарыбызды кордогонбуз, зына кылганбыз. Анан башкалар келип бизди кордогон, зына кылган. Биз бирибизди басмырлагандан кийин. Эки корозду урушуп койсоң, экөө тең талкаланып чарчап калды. Мунияктан келип, башка бир чертип экөөнү тең. Я, туурабы? Экөө тең күчтүү болуп турса кандай эле? Бизде чоң кемчилдик бар да. Биздин өзүбүздүн азаматтарыбызды кордоо артынан түшүп. Бул саясатка да тиешелүү, коомчулукка тиешелүү, барына тиешелүү. Андай менен айыр таппайбыз, андай менен биз мамлекетти түптөп, бекемдеп, жок, андайга жете албайбыз таксырлар. Ошон үчүн иншалла карап туруп, сөздү да коңдошубуз керек, ынтымакты да бекемдеш керек. Устаз, күнүгө түнкүсүн иштеп, күндүзү уктасак ден соолукка зыян эмеспи? Зыян ден соолукка. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Алла Таала Кур'анда түндү атайы эс алыш үчүн жаратканда. Литаскуну илейя. Түндү атайы рахаттаныш үчүн жаратканда таксалар. Түнү бир инсан эле эмес, бардык махлукты эс алдырат Алла Таала. Я. Чын үчүн эмеспи? Башка жаныбарларды карап көрбөйсүзбү? Хотя биз эми жаныбарлардан үлгү алайлы хотя бы. Жаныбарлардан үлгү алайлы. Алар күндүзү кыймыл аракетте, кечкурун эс алууда. Биз эгерде алардын кейпине түшүп калбайбы, уят го эми. Айша тууралуу не дейт? Assalamu alaikum esa tuуралуу айтып бериңизчи. Хашфасы ким менен бул азыркы учурда? Хашфа болуш керек. Ансыз харамда жашап жатабыз деген жамааттар дагы бар экен. Түшүнбөдүм мына халифа болуш керек дейт. Халифа тууралуу айтып бериңизчи. Азыркы учурда халифа болуш керек. Ансыз харамда жашап жатабыз деген жамааттар дагы бар экен. Эми айта берет анан жамааттар толтурат анан. Аллаху акбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Менен кийин 30 жыл халифа деген. 1443 жыл хижри боюнча. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 11-хижриде айткан. 41. 1442 жыл болды, халифалар бүтті. Чыныгы халифа хулафа рашидин ошол. Андан кийин падышачылык деген. Албетте, мусулмандарга бир жакшы ынтымактуу, бардык мусулмандарга жетекчи болсо гана имам Махди эле келет окшойт. Ага чейин азыр билбейм, бизде өтө чоң өзүбүздөн да кемчиликтер кеткен да. Кыяматтын арштын көлөкөсүнө чогуу турууга үмүт кылам, устаз. Намазда кулак кагуу жана кол байлоону бир сыйра өзүңүз көрсөтүп берсеңиз, туура же ката кылып жатканымды көрүп алсам. Мейли. Кулак какканда мен азыр бардыгына байлап койгондой микрофондор менен. Турсам үзүлүп кетеби? Мындай эле кагып берейин. Биринчиден, туугандар, Ханафи мазхаб Куран, хадистен алынган мазхаб.
Kur'an hadisти бекем кармаган маска. Hadistин şu бирөөсүн дагы текке калтырбай таштап кетпей, бардыгын топтоп эреже түзүп, амал болуп калса экен деген имам Абу Ханифа да bundan өткөн мыкты муштахид болгон эмес. Кулак какканда алаканды кыблага каратыш керек. Алакан кыбланы карайт. Кол өтө ачык эмес манжалар, жабык эмес. Өзүнүн абалында. Бармак кулактынга чейин жетиш керек мындай. Şu kulak kakkanda Allahu Akbar. Barmakka çeyин. Akı? Mına жерге жетип калса да аны. А мындай кылсак кулактын пайгамбарыбыздын манжалары кулактын учуна чейин жетет. Өзү айтат эле ошого чейин деген. Улуу хадистерге амал кылынбай калат дегенде мындай эле кылып койсокчу. Бул бир хадисте, буларга хадистер бар. Арыне хадистер бар. Эгерде муга көтөрсөк, машалла. Запястьеде коду мунан, я. Бирге чейин амалы болот. Алакан бул жакка көтөрүлөт. Кулактын учуна чейин. А кээ бир хадистерде башмарбак, мына бармак кулактын жумшагына тийсин деген хадистер, булардын баарына амал болот да. Хорошо? Экинчиден кол байлаганда, бул дагы мынакей. Бул дагы бардыгына амал болот. Билекти кармасын деген хадис бар, буга амал болот. Макулбу? Ана мындайына калып туруп, не деп коет, мычкып кармаганы, престе бундагы болот. Ошондой эле мисалы, мына ол алакандын сырты не деп коет мына жерде? Кол бар го. Ушул жерге тийсин деген кээ-бирлер мындай ана, мындай кылып. Жерин алаканды. Хорошо? Мындай кармагандардын мисалы мына амал. Бул хадиске амал атат, бир хадиске амал атат. Мына бир хадиске амал кылып атат. Мындай кармасаңыз да хадиске амал кылып атат. Бардык хадистерде. Ушунун жалпысын бириктирип мындай кылып койгон Абу Ханифа. Что? Мына хадиске дагы амал болсун, буга дагы амал болсун, бунусуна дагы амал болсун. 3 хадисти согонду сразу ала бер деди. Bunday degeni киндиктин алдына коесуз.